Жаратылыш жалпозун үйүбүз демекчи, биз жашап жаткан жергебиздин айлана чөйрөсүн коргоо, учурдун талылуу өктө маселелеринин бири. Анткени бүгүн өлкөбүздүн элет жерлеринде таштанды таштоочу атайын жайлардын жетиштигинен дээрлик көпчүлүк айыл аймактарда мыйзамсыз таштанды жайлар көбөйүп, экологиялык чоң кооптуулукту жарата баштаганы талашсыз. Дал ушул багытта кеп кылуу үчүн биз экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ош регионалдык башкармасынын антиштери менен бирликте Ош облусунун Ноокат районуна кезектеги рейдке чыктык. Биз адегенде 13 айылдан туруп 35 000 калк жашаган Көкжар айыл өкмөтүнүн мыйзамдуу делген таштанды таштоочу жайына бет алып, акыр чыкыр төгүлгөн жайга да жете келдик. Бул Көкжар айыл өкмөтүнө караштуу жайыт жер болуп эсептелинет. Бул жол Көкжар айыл өкмөтүнүн муниципалдык ишканасынын таштанды таштоочу жай полигонуна кетүүчү жолдун бою. Кыш убактысында машиналар чыга албай ушул жерге төгүп неме кылып таштап кетип калышкан баардыгы. Булар качан төгүлгөн эми? Булар ушул 2025-жылдары төгүлгөн. Ушул жыл ичинде. Буга чейин биз буларга да эскертүүлөрдү берип, бул жер таза эле жайыт болуп турган. Полигон ачылгандан кийин төгүлүп башталды бул жерге да. Февраль айында бул жерге эскертүү берилип, айыл өкмөттүн жайыт комитетинин төрагасына штаб салынган. 26-жылы. Азыркы күндө эми муниципалдык ишканага да эскертүү берген элек ушул жерди тазалоого деп. Азыр муниципалдык ишкана келсе дагы чара көрүүгө муктаж, мажбур болуп турабыз, мындайча айтканда. Биз берилген эскертүү аткарылган эмес. Экотек кызматынын өкүлү айткандай, таштанды төгүлгөн жай Көкжар айыл өкмөтүнүн мыйзамдуу делген таштанды таштоочу жай эмес, айыл өкмөттүн жайыт бирикмесинин жайыт жери экен. Айыл өкмөттүн анын тазалык муниципалдык ишканасынын кала берсе жер ээси болгон жайыт комитетинин эч кандай көзөмөлүнүн жоктугунан айылдыктардын мыйзамдуу таштанды таштоочу жайына айланган. Бул жер жайыттын немесиге кеткен жолго ушул кышында ошол жерлерге алып келип төгүштү да, элдин немелерчи. Эмне үчүн? Таштанды таштоочу жайга направлениябыз жок, эмеден болду окшойт ушул эмеде. Кышында элчилик экен, эл алып келип ушунда төгүп кетти. Жок, эмне үчүн таштанды төккөн жайга төкпөйт да? Эми аны элдин төккөн эмелерден сураш керек, аны билбей калдым. Таштанды төгүш жайыгы каерде? Таштанды төгүш жогору жакта. Канча 1 чакырым чыгабы? 1 чакырым тегерегинде. 1 чакырым тегерегинде. Ошо жерге жетпей, мына ушул жерге төгүш. Ушул жерге төгүш. Жайыттын жери, Жайыттын жери. Жайыттын жери. Эми бул боюнча мына Экотек инспекция сиздерге бир билдирүү жазана салдыбы? Салынган, Канча салынган? 26 000 бир салынды. Кийин дагы кечээ келгенде дагы салып кетишти. Канча салды? Мен азыр документ иштери менен эме болуп точно эме кылбайм. Примерно ошол эмеде болду. Жаза салынган. 2 жылдан бери таштанды төгүүчү жайга айланган бул жерди эми кантип сактап калышат? Менин өзүмдүн жеке эмем боюнча направление. Эми бизге эме кылып туруп направленияны ошону коюп бере албайбыз. Бир. Экинчи камера. Ушу төккөн жерлерге, нарушение болгон жерлерге камераларды коюшубуз керек эле. Акча каражаттын жоктугунан ушундай нерселерди кыла албайбыз. Жаңы полигонду дагы өзү негизи жаңы полигонго ушул жерден жол кетиш керек эле. Биз ушул эл баары бир жылган ичинен барбайт деген кыялда ушул жерден прямой таштандыга жол кылганбыз. Арслан мырзанын эми видео камераны орнотобуз, катуу көзөмөл кылабыз дегени го жакшы. Бирок муниципалдык ишкананын бүгүнкү финансалык абалы буга жооп береби? Ишканабыз өзү 10 миллион карыз менен ишкана түзүлгөн, муниципалдык ишкана болупчу. Азыр бул ишкана өзүн өзү эптей албай жатат. Себеби эл ишкананын акчасын төлөп беришпей, ушундай бир эмелер менен болуп туруп ишкана толук ишке кире албай жатат. Күчү жетпей жатат мындай айтканда. Техникалар барбы? Техника бар, техниканы иштеткен жумушчуларыбыздын айлык маяналарын бербей иштей албай жатабыз. Техникалардын ремонтторуга күчүбүз жетпей жатат. Элден акча жыйнай албай жатабыз, ушундай бир эмелер. Элдин түшүнүгү ушундай экен, мусорду өкмөт тазалап кетиш керек милдеттүү түрдө деп эме кылат. Канча сапасы? Bir ayga bir tütüngө 100 сомдон акча келишим кылганбыз. Баарында ушул жайга таштанды төккөнгө болбойт, жазана салынат деген
Eskertme belgiler koyulsa, taştandı dökkönдөр biraz oylanat bele. Mınday eskertүү belgini bir da жерден көрө албадык. Демек буга айыл өкмөттө муниципалдык ишканада кайдыгер. Кызыгы, биз интервью алып, съемка тартып жаткан кезде айыл өкмөттүн кубаттуу сүзгүч техникасы келип, bir четинен акырчыкилерди топтой баштады. Техникасы го бар экен, мурда эле келип, күздөн бери төгүлгөн акырчыкирди жок кылса болбойт беле. Же экатек телевидение келгенде гана тазалаш керекпи? Биз андан ары ушул жайдан 500-600 метр ары делген жактагы негизги мыйзамдуу таштанды жайына келдик. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерден 2,5 гектар эмеге таштанды таштоочу жайга деп документтери бүтүш армиясында турат. Биздин максатыбыз бул жерде таштанды таштоочу жайды көмүп кетебиз, мусорду захоронение кылып кетебиз деген максат менен болгон. Бирок максатыбыз ишке ашкан жок. Эмне үчүн? Себеби бул жер өзүңүздөр көрүп тургандай, мына башында көрүнүп турат. Котлован кылып казганыбызда котлован кылып каза албадык. Себеби жердин асты бүт таштак болуп туруп, экскаватор ала алган эмес. Спецтехникалар иштей алган эмес. Ошол бойдон эми айлабыз жок, документтерибиз ушул жерге болгондугунан ушул жерге былтырдан бери иштей баштадык. Бирок толук кандуу иштей элек. Толук кандуу иштей элек. Себеби бул жерге каражат керек болуп атат. Эми биринчиден кандайдыр бир баягы мусорду көмүп кетиш үчүн башкадан бир эме долбоор иштеп чыгыш. Бул мыйзамдуу делген Көкжар айыл өкмөтүнүн таштанды жайы боюнча Экатек көзөмөл кызматынын адистери эмне дейт? Көкжар айыл өкмөтүнүн таштанды таштоочу жайы Улуу Тоо участкасында жайгашкан. Азыркы күндө бул ишке киргендигине 2 жыл айланды. 2 жыл иш кагаздарын толук бүтүрүлө элек. Трансформация болгон боюнча азыркы күндө турат. Долбоор болуп элек, экологиялык тийиштүү уруксат кагаздарын алып элек. Рекультивация кылууга мүмкүн болбогон бул таштанды жай иштей баштаганына 2 жылча болсо да, айланасы тосулбай, желим баштыкчылары туш келди талааларды каптап жаткан өкүнүчтүү. Жазында эми бу жерде мына түтөп жататчы. Түтүн мына Улуу деген айыл бар. Бияктагылар ham сүйлөнөт. Бияктан түтүн мен жака барат экен. Мына пакеттерди келип, мына жандыктар келип жейт экенчи. Жазда бияка коюу, өзү короо майерде, шону менен бир бала кылып нарага чегип кетебиз. Кечки мал келип алып эле, шондой жатышыбыз. Мына шу немесе эң кызык жери мына пакет-сакеттер же болгонбосо элге эле зыян да. Эл может биtta мал кошуп калат, колдо жок нерсе. Мына шу жерди тегеренип тоскон болсо, бизге ham зыян тийбейт, элге ham зыян тийбейт. Бул аймакка мал жайган, жашаган адамдарга чоң көйгөй болуп жаткан таштанды жайы качан тосулат? Быйылкы жылда дагы эме кылдык, сунуш киргиздик. Өзүбүздүн айыл өкмөтүнүн эмеси акча каражаттары жетишпегендигине байланыштуу быйыл дагы эми именно ушул таштандыга деп эмес, муниципалдык ишкананын ичине иштеткенге 2 миллиондой акча каражат бөлүп беришти. Эми быйылкы жылдын максаты дагы ушул эмени тосуу, тегерек четин эме менен тосоо, сетка менен тособуз деген максаттарыбыз бар. Каражатыңар жок болсо, бул кантип тососуңар? Эми муну кандайдыр бир дагы бир аракеттер, долбоорлорго аракет кылабыз да эми. Мына 35 миң калк жашаган Көкжар айыл өкмөтүндөгү таштандылардын бүгүнкү абалы айыл аймактын башка айылдарындагы абал дамында кем эмес. Бул жердин маселеси бизди бир 4 жылдан 5 жылдан бери кыйнап келет да. Негизи бу жерге адамдар ушу максаттуу келип эле баягы строительный материалдарды, курулуш материалдарын арткандарын, ошолордон чыккан чыгындыларды алып келип ташташып отурат. Анан ошонун негизинде элдин көрүп туруп бир полигон деп ойлоп калышабы, ар кандай үйүнөн чыккан бардык чыгындыларды алып келип төгө турган адатка айлантырыш болгон да. Анан айыл өкмөтү менен бул жөнүндө айыл өкмөтүнүн башчысы, айыл өкмөтүнүн кызматкерлери менен ушул именно ушул жер жөнүндө өтө көп сүйлөшкөнбүз. Сүйлөшүп, ар кандай чараларды сунуштаганбыз буларгачы. Бирок биз көрсөткөн сунуштамаларды, айткан чараларды жасабагандыгы үчүн бүгүнкү күнгө чейин ушул көрүнүш уланып келип жатат.
Кеп соңында айтарбыз, Ноокат районунун Көкжар айыл өкмөтү айыл аймакта таштанды таштоо боюнча катуу иш-аракеттерди көрүш керек. Рейдибиздин кийинки багыты район борборунан 35 чакырым ыракта эң четкиделген Кулатов айыл өкмөтүнө бурулду. Бул Ноокат районуна караштуу Кулатов айыл өкмөтүнүн таштанды таштоочу жайы эски. 2022 жылы бул жердин немеси жоголган. Таштанды таштоочу жайдын немеси жокко чыгарып жоголгон да. Анан кийин бул жактан где-то 2 километр жогору жактан 3 гектар жер жаңы болуп ачылган. Ал жердин документтери азыркы күндө толугу менен бүткөрүлгөн. Жерди даярдабай траншея казуу иштери гана калган да. Бул жерде эми азыр акыбалды көрүп атасыздар, өтө оор болуп калган. Жаңы полигон ачыл ишке кирмейинче ушул акыбал менимче улана берет. Ар кандай немесин көрдүк, чараларды көрдүк. Ал акыбал боюнча дагы чара көрөбүз эми айыл өкмөткө, башка айла жок. Жумабек мырза кеп салгандай Кулатов айыл өкмөтүндөгү мыйзамдуу делген жаңы таштанды таштоочу жай 2 жылдан бери бүтпөй, мындагы айыл калкы мындан 3 жыл мурда жабылган эски таштанды жайга дале таштанды төгүп катышат. Бул элчилик экен, муну акырын бир жакшы жолдор менен, мына аракеттер менен токтотобуз деген үмүттөбүз эми. Аракет жасап атабыз. Бүгүнкү күндө таштан таштоочу машиналарыңар барбы тазалык ишканасында? Таштан таштоочу машиналарыбыз бар. Иштеп атабы? Иштеп жатат. Эмне үчүн анан ушу көрүнгөн жерге ташталып атат да, же убагында иштелбей калды машина? Азыр эми ушул кыш убагында ноябрдан баштап менимче бул ушул кыш убагында февраль 1-мартка чейин почти, февралдын акырына чейин иштебей турган, токтоп турган машиналарчы. Себеп билбедим эми. Экетек көзөмөл кызматы буга чейин бир нече ирет жазаны салганына карабай, дале баягыдай таштанды ташталган. 3 жыл келип кеттик, андан бери эле анча-мынча жумуштар жасалган. Жасалбаган десек анда болбой калат. Жасалганы менен бул толук эмес да, бул жумуштарчы. Ошол жерден жакшылап туруп, бул полигонду жаап, жаңысына өтүшүбүз керек эле өзү негизичи. Муну өтүү процесси аз-маз көбүрөөк жүрүп атат да. Мунун себептери менимче жетекчиликтин тез алмашкандыгынын негизинен айыл өкмөттүн жетекчи. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул жерге айыл өкмөттүн жетекчиси 4 жолу алмашты. Эми негизинен булардын жаңы чыгындыларды таштоочу жайдын документтери бүткөн булчу. Бүтүрүшкөн. Бирок ошого карабастан кээ бир кемчиликтери, кээ бир жетишпектиктер болуп отуруп, бүгүнкү күндө ачылбай турат. Буну ачылбай турганын кандай кесепетинен дейбизби, же себебинен дейбизби? Азыр ушул көрүнүш пайда болуп атат да. Эгер ошол жер ачылып, толук кандуу ишке түшкөндө, албетте бул көрүнүштөр болбойт эле. Кулатов атындагы айыл өкмөт Ноокат районундагы өздүк бюджети чоң айыл өкмөттөрдүн бири. Андыктан дал ушул көйгөйлөрдү чечүүгө алар бул жылга тазалык ишканасына канча каражат бөлүшкөн? Тазалык ишканасына быйыл 2026-га 1 миллион 200 миң карадык местный бюджеттен. Ошол жанагы таштандылар ташуу боюнча. Ооба. Ал эми мынау жаңы таштан таштоо жайыңар качан ишке түшөт? Биздин таштанды таштоо ишканабыз сөзсүз быйыл бир 10-15 күн ичинде ишке түшөт. Азыр биз ал жерде траншея казышыбыз керек. Ошол ишиге 400 миң акча карадык. Жакын күндө иш башталат. Мына тон кетиш жери менен эле. Бу жерде эски мусорный жерди жабабыз, реконструкция кылып. Могу жерде. Бул боюнча эскертүүлөр алганбыз буга чейин. Канча каражат карадыңар? Буга 1,5 миллион караганбыз. 1,5 миллион карадыңар, качандан баштап булар ошо реконструкция иштери башталат? Бир 10 күн ичинде башталат да жумушу. Сөзсүз башталат. Акыбалын көрүп турасың. Ооба, акыбал өтө начар буердики. Буга чейин мына силерге ошол Экетек кызмат тарабынан ошо жазаналар салынды беле? Ооба, салынып келген экен. Бир жолу эмес, 2 жолу салынып өз убагында төлөндүк. Ар бир өз жаран адистердин өздөрүгө салынды. Мына өзүңүздөр көп болгондой айыл өкмөттүн жетекчилери куру вадага да, Экетек кызмат салган жазаналарга да көнүп бүткөндөй.
Анткени аларды тартипке чакырып тазалыкты талап кылган райондук мамлекеттик администрация бул маселеге кайдыгер. Эгер район акиминин таштандылар боюнча буга чейин кабары жок болсо, бул көрсөтүүдөн кийин район аралап таштан төгүлгөн жайларды тез арада оңдоого аракет кылар. Ал эми Ноокат шаарынын таштан төгүүчү жайына келсек, Экатек көзөмөл кызматы эчен жазана көрсөтмөлөрдү берип жүрүп, абал өткөн жылкыдан бир аз оңолгон. Бирок таштанды жай талаптагыдай шарттарга дале жооп бербейт. Кыскача айтканда, биз бир эле күндө көбү болгон алыскы делген 2 ай өкмөттөгү таштандылардын абалы бул болсо, калган аймактардагы маселе кандай? 2025 жылы Ноокат району боюнча бардык айыл өкмөттөргө калдыктарды мыйзамсыз жайгаштыргандыгы үчүн 115-берененин негизинде 23 000 сомдон айып салынган ар бир айыл өкмөткө. Кээ бир айыл өкмөттөргө эскертүүлөргө айып салганга карабастан кайталангандыгы үчүн 2 жолу 3 жолудан, мисалы үчүн Ноокат шаарына абага мыйзам булгоочу заттарды бөлүп чыгаргандыгы үчүн 3 жолу, тазалык ишканасына 2 жолу, мэрдин өзүнө 1 жолу штраф салынды. Кулатов айыл өкмөтүнө калдыктарды мыйзамсыз жайгаштыргандыгы үчүн 2 жолу айып салынды кайталап. Төлөс айыл өкмөтүнө да 2 жолу штраф салынды. Жалпы эсеп менен район боюнча калдыктарды мыйзамсыз жайгаштыргандыгы үчүн 19 текшерүү жүргүзүлүп 437 000 айып салынган. Ал эми быйылкы жылда Абага булгоочу заттарды бөлүп чыгаргандыгы үчүн 6 текшерүү жүргүзүлүп 168 000 айып салынды. Быйылкы жылда 2 айыл өкмөткө салынды азыр. Төлөс айыл өкмөтүнө, Кулатов айыл өкмөтүнө жана Көкжар айыл өкмөтүнө, ол 3 айыл өкмөткө калдыктарды мыйзамсыз жайгаштыргандыгы үчүн айып салынды. Ушуга карабастан кээ бир финансылык каражаттардын жетишсиздигинен айыптын салынгандыгына карабастан маселелер чечилбей келе жатат. Жыйынтып айтканда, Ноокат районунун аймагында жергиликтүү бийлик, айыл өкмөт башчылары таштандыга кайдыгер карабай өз милдеттерин так аткарбаса, эртең эле күн ысып, туш келди ташталган таштандылардан жугуштуу инфекция чыкпайт деп ким кепилдик берет? Андыктан каржыга муктаж айыл өкмөттөрдөгү тазалык муниципалдык ишканаларга ар тараптан жардам берип, биз дем алып, биз жашап жаткан айланы чөйрөнү сактайлы.